Арбаңыздар, туғандар, жамаат, барыңыздарга салам. Мени көптөн бери момундай кылып машинада эч ким көрө элек болчу. Көптөн бери дегенде кандай бир апта болуп калды болуш керек. Өзүмдүн экономго айдап жүргөн Volkswagen Polo автоунаамды тапшырып, андан кийин эс алайын деген. Эс алып бүттүм. Бүгүн кече күнү кечинде барып туруп мына ушул автоунааны алып келдим. Бул автоунаа Chery Tiggo 4 Pro. Жөн эле 4 болуш керек эле, билбейм, Pro'су жок эле болуш керек эле. Адашып аткандармын. Ошол автоунааны алдык. Азыркы учурда мен аны баштап толтурабыз. Бойкага келдик. Арткы сиденьеда бирке Pepsi төгүлгөн экен. Ошол Pepsini арчып туруп, анан задний коврикти жууп коеюн дагы. Андан соң мен аны баштайм. Ошол ким биле элек болсо, Актыжөнүн Күчүк болуп, Москва шаарында Яндекс Таксиде эконом тарифте иштейм. Бүгүнкү күндө ушул Chery Tiggo 4 Pro, жок, жөн эле Chery Tiggo деп коюнчу, ушуну менен айдайбыз. Бунун пробеги минимальный, 32 000 пробег менен. Машина мындай сырттан караганда өтө деле чоң көрүнбөйт. Ичине кирип отуруп айдап кетип атканда действительно өзүн бийик сезет экенсиң. Мындай карасаң деле капоттун учтары көрүнүп, ар жак бир жак габарит менен типа баягы Land Cruiser'ды айдап бараткандайсың да. Но сыртка чыксаң эле кичинекей эле Nissan Juke, Nissan Qashqai ошол сыяктуу эле кичинекей эле да. Вот. Всё, мен бул жактан эмнеге кирдим? Мен бул жакка кирип эле тряпкамды эле суулап ачып коюш керек, артка эле чыгабыз. Задний камера бар экен, жакшы. Арткы отургучту жана ковриктерди арчып жууп койдум. Чыгып атам ойкадан. Машина жөнүндө видеонун жүрүшүндө да өтө көп маалымат айтып берем. Мисалы, өзүм бир күн кечке айдап, эмнелерин сездим, эмнелерди байкадым, кандай өзгөрүштөр бар, эмнелер бар. Чыгып ушу машина жөнүндө бир аз сүйлөшөбүз. Но основной акцент бүгүнкү сменабыз болот Chery Tiggo 4 Pro. Только комфорт менен иштейбиз. Тариф бир гана комфорт, эконом жандырбайбыз. Билбейм, эмне за город чыгып кетсек эле жандырбасак, а так Москванын ичинде только комфорт менен иштейбиз. Көрөбүз эмне болот, кандай болот. Ошол адаттагыдай эле видеонун башында туугандар Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок. Чечип алсаңыздар болот. Яндекс заправкасы бар таксометрден, такси текшерүү полный пакет документ жасалат, путевой лист, договор аренды, КИСАР, МИСАР, там лицензия, ошол сыяктуу документтерди, подключениясы Яндекске жана Сити Мобилге, Россиянын баардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там экономдон Майбахка чейин кошуп беришет, грузовой тариф, там комфорт, эконом, бүт баардыгы бар. Ошол жерде курьер, пеший дегендер. Ошол таксопарк ар бир ай сайын кызыктуу жана акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерди чалып, мен Гүлжиктен Аким Кежи YouTube каналынан чалып атам деп ийгиликтүү кошулуп, аман эсен жумушту кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Биз болсо линияга чыгалдагы жумушту баштайлы. 12-ден 24 өтүп атат. Линияга чыктык. Биздики главный эмес. Экинчи көчөдө. Ошол. О, мына көрдүңөр, комфорт менен биринчи эле заказ. Авангардная 5 дейт. Авангардная 5ке барып берели. Геолокация тупит этип атат. Билбейм эмнеге. Негизи мурун тупит эткен болчу, ошондон бери тупит этип келаткан. Акырындык менен, но акыркы учурлар жакшы болуп калган болчу. Кече машинаны алып келатам, навигатор вообще эле тупит этип атат. То кечиге, то өтүп кетет, то жана башка перестраиваться этип кетет, өзүнчө эле иши кылып тупит этип кетет. Билбейм, бүгүн диспетчер менен чалып сүйлөшүп, там Android'га сайтка кирип, инструкцияларын көрүп, ошол эмелерин кылып бүттүм. Жакшы болбоду, билбейм, но дагы эле эме катып калды. Бетинен бир жерде турат. Кечигип турган бирткеден тап секирип менин жайымды табып келет да. Билбейм, жумуш кандай болот бүгүн. Ай. Ички көрүнүшү момундай болот, туугандар. Комплектациясы жирный эле. Мультируль, круиз контроль, там электропакет, 4 отургучтун жылыткычы бар, штатный сенсорный мафон, Bluetooth, не Bluetooth, CarPlay, бүт баардыгы бар, панорамный люк, мынакей кнопканы бассаң люк ачылат да. Ой, кандай кылдым эле мен кече. Мынакей, көрдүңөр да. Мынакей. Кожаный сиденье, кожаный эмес, билбейм, бирок ковриктер самый минимальный, удешевленный материал экен. Там калган жактарынан материал действительно мындай на ощупь көзгө жылуураак эле көрүнөт, жакшы эле баардыгы. Ручник бир кызыктай экен, мындай көтөрүп же ылдыйга басып турат экенсиң, ошондой экен. Коробкасын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушундай автомат, 32 000 пробег, буну айттым.
Так, и самое главное, билбейм, тетиги эмени настройка кылып алыш керекпи? Мага могу мисалы тетиги канча километр жүрүш керек да көрсөтүп атпайбы, бак бензин канчага жетет депчи. Ошол жер мага негизи эмеси көрүнүп турган жакшы болчу да. Жанагы мен канчада кетип баратканым, скоростной режим. Ошону настройка кыла албай койдум. Негизи чукулаган деле жокмун. Ошону эле көрсөтүп турса болмок магачы. Канча километр жетти, канча километрге бензиним жетет, ал кереги деле жок да магачы. Өзүм дайыма иштешип жүргөн таксопарктан алдым бул автоунааны туугандар. Сиздер да өзүңүздөргө ушундай автоунаалар кааласаңыздар, барып алсаңыздар болот. Төмөнгү даректер, төмөнгү телефон номерлер. Бул машина экономго жана комфортко жарайт. График болсо 7.0, аренда платасы болсо 2500 рубльдан. Ошол туугандар, ушул төмөндөгү адрестер, төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Аким Кежиден деп бул машинадан, бул таксопарктан да барып смело машина ала берсеңиздер болот. Здравствуйте. Лужники поехали, да? Это там каркас, может быть, сцену строить. Да, вот сцена, оно. Да. Да, все вижу. Все, приехали тогда. Всего доброго вам. До свидания, хорошего дня вам. Спасибо. 43 минут жол жүрдүк. 43 минуттун ичинде туугандар мынакей поездканы көрүп турасыздар. 1097 рубль комфортмен кийинки заказды алган болчумун. Ошол заказга ура калайын. Анан силерге бир нерсени айта кетейин туугандар. Бул Лужникиге мен көптөн бери келе элек экенмин. Шлагбаумдан кирип атканда Лужникиге главный ходдон третий кольцодон түшүп туруп кирип атканда машинанын өзү жалгыз кирет экен. Пропуск менен алып, пропуск алып, пассажир жанакы пропускной эмеден жөө кирет экен, ал жактан күтүп турат экен. Сен кирет экенсиң, биринчи шлагбаумду өтө, экинчи шлагбаумга келгенде токтойт экенсиң, тиги Казакстандын таможнясындагыдай эле астында күзгүсү бар эмен палкасы менен машинанын ылдый жагын карап чыгат экен. Багажды ач дейт экен, багажды ачат экенсиң, көрсөтөт экенсиң аны буну. Анан акырын кирет экенсиң, пассажир ал жакта күтүп аткан болот экен. Пассажир сени алат экенсиң, и плюс Лужникинин ичине кирип кетет экенсиң. Ошондой. Всё, кийинки заказды алган болчук. Ошого 4 минуттук подачасы менен дейт. Бул бир дополнительный комментарийси менен болчу. Буду с велосипедом. Оставлю 15% на чай дейт. Я не знаю, туугандар. Так, как его запихнем? Обычно, на самом деле, знаете, как делаю? Я на заднее сиденье колесо кладу, вернее, сюда колесо, а это вот как бы на заднее сиденье. Тогда давайте я с той стороны запихну. С той стороны. Так, отсюда двери не закроются, наверное. Нет, двери не закроются. Не закроется? Так, а руль... Так, все. Едем мы с вами, улица Крылатская, 14, да? Ой, выезда оттуда нет, там штраф будет. Да? А хотя они сейчас знаки заклеили. Может и можно было. Видишь, заклеить. Там были кирпичи, сейчас они убрали кирпичи. Значит, выезжают так же, да? Ну да. Ну да, я видел пару машин, также выехали. Я только что вот перед нами это. Короче, 21 нерсе минутада келдик. Анан велосипедин түшүрдүк, отургучту, анча-мынча пачка эткен жерлерди арчып салдым.
621 рубль болду Яндекс боюнча заказ. Анан бул өзүңөр билесиңер комментарий бар болчу 15% доплачу депчи. Вот. Ошондо бул түшүп акыры унчукпай эле басып кетип атты эле, а доплатить, вы же там написали комментарий, у вас за велосипед доплата должна быть десем, должна была быть десем. Ну я вот сейчас вот пытаюсь это сделать, телефонный көрсөтөт Яндексинчи, типа. А бул Яндекстен мага чай катары читайт экен да. Анан хорошо, все, до свидания, всего доброго деп ордуман жүрүп кеттим. Эми мына арадан бир 4 минут убакыт өттү, келелик пока эч кандай благотворительность, чай, пай, эч нерсе пассажир поблагодарил вас деп эч нерсе келелек, чай, пай. Экинчи эле заказ, биринчи күн комфортко чыгып атканыма. И то велосипед менен. Айтып койгулачы, ондар мен могу менен только комфортту жандырып алып иштегеним туурабы же экономдун эле заказын ала берсем болобу? Тиг айдагандар, ушул сыяктуу машиналарды айдагандар мага кеңеш берип койгулачы. Комментарийден жазып койгулачы. Да? Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Так, 22 минутада келдик, тугандар. Завершаем. 647 рубль. Так, Бережковая набережная келдик. Жеткирдик. Эми дальше поехали. Пока заказ жок. Экономдо биринин артынан бири заказ берип неметчи эле, буда андай эмес дейин деп атсам, заказ келип калды го. Так, принимать этес. Артка кайра чабайт экенбиз, кирпич, тупик, поэтому объезд кылып чыгабыз. Машинанын бирок ходовой жактарын айта турган болсок, подвескасы же рулевой эмелери боюнча иши кылып, лежачий полицейскийден өткөндө, жанагы третий кольцодон өтүп атканда темир соединениялар кошулуулар, анан яма-пама кармаганда раз ощущается, да, машина жесткирээк экен, чын. Да, как она есть, айтып атам да. Отуз 4 минутада келдик, тугандар, буларды алып келдик. Так, көрөлүчү. 761 рубль. Вот здесь, скорее всего, и конец. Да. Вот у меня прям ждет где-нибудь. Я здесь где-то развернусь. Так, все. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Все, вам также. Всего доброго. Хорошего вам вечера. До свидания. Так. Мунуку эч канча чыккан жок. Бул жер по ходу дела парк же эмне иш кылып аварийкаңды өчүрбө, жанык болсун и 20 километрден ашык жүрбө деп айтты. КППдан кирип атканда охраналарчы. Здравствуйте. Тебе жарко, потому что ты горячая штучка. Как и мы тут на Comedy Rush. Шпиловский проезд, да? Да, конечно же, за 2 часа прошло уже много всего интересного, поэтому с вами необходимо поделиться. Музей, да? Все, всего доброго вам. До свидания. Отуз 7 минутада келдик, тугандар, завершаем. Тариф комфорт 863 рубль. 863 рубльга келип турбуз. Неплохо. Күн тиіп атат. Күн тиіп атат. Биздин антиблигибизди кийип алалы. Все, пока заказ жок. Дальше продолжаем. Двордан чыга берели, акыры. Он карагыла тугандар, любую дейт. Мага да бар бир. Старт, стоп. Поехали.
жакын эле жерге алып келип койдум. Наличный экен, перевод кылып төлөп койду. Анан навигатор боюнча вопрос. Бимде дагы ушундай тупить этип атат. Же менин телефонум слабыйбы, же эмне билбейм. До сих пор өзүнө келе элек. Эптеп маршрутту улам мындай карап атып, ориентир алып, кайрылып, ориентир алып, долларга кирип, иши кылып. Чисто мындай наугад кетип атам да. Ошого силерге да суроо. У кого еще так, туугандар? Жазып койгулачы. Не закрыли. Так, в аэропорт Внуково, да? Пожалуйста, приехали. Всем известный аэропорт Внуково. Келдик мынаке. 29 минут. Сколько? 919 рублей. Все четко. Так, очередь дейт. Канча экен? Так, мен почти синий зонадамын, походу, мне шлагбаумдан чыгыш керекпи? Аз көрөбүз, э? Здравствуйте, вы без чемодана? Да. Отдай мне ее. Все, пакет, да? Не знаю, когда буду, может, через неделю. Василию не забыла. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, теперь в Красногорск, да? Поехали. Угу, а здесь... Так, там не ложа? Смотрите, если на ложу, то... Нормально, да? Все, ладно, всего доброго вам, до свидания. 1 saat 10 minut жүрдім. Аэропорт Внуководан Красномеге, деревня Осоргинаға bir остановка барып бюросын алдық. И получается Павшинска поймаға келдік. 1835 рубль. 1 saat 19 минутта келдік. Бензин жанып қалған болчу, аэропортқа кетіп атканда эле. Анан куйган жокмун, аэропортко тиле чыдадым, буларды алдым и келдим ошону менен бензин жанып, могу жерге келгенде азыр уже 0 километрге жеткидей бензинин калды деп высвечивать этип атат. Эмеде приборный панельде. Азыр жанымда Роснефть бар. Роснефттен 200 рубльга тарс куюп тургандан кийин уже дальше ближайший Газпромду издешим керек. Ай. Уят эми. Ушунчалык эмеде бензин аркылуу өчүп калсам, уят. Поэтому быстренько Роснефттен куя калалы. Роснефтке да жетемби, жетпеймби деп сомнение кармап. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Он 13 минутада келдик. 437 рубль. 437 рубль. Жана мен неге анча катуу сигнал бердиң десеңер, туугандар. Bir дебил светофордан кайрылып, примерно 200 метр жүргөндө bir неположенный жерден өтүп баратат. Жолду өтүп баратат, анан караңгы, освещение деле анчалык деле жок экен. Ошол жерден ошол дебилди сүзгөнгө аз гана калды. Эгерде вовремя реакция бербегенимде капоттун алдында жатмакта ошолчу.
ичип алган бир мындай бухойраак мужик экен, мага не бербейт, сигнал бергенден кийин анан кийин деп чуркап өтүп барат. Ошол, короче. Пожалуйста, чисто по-братски. Спасибо. Спасибо за предупреждение. Так, давайте. Спросите, чтобы у них денежки были сразу. Так. Конечный адрес, наверное, указали правильно. Нелидовская улица, 23. Второй подъезд. Сказали, да, 23. Угу. Ремень накиньте. Я не умею. Давайте я сейчас Спасибо большое. хотя бы дотянуться. Выручаете. Ага, Вам большое спасибо. А что делать? Не оставлять же вас здесь, правильно? Возьмите. Сейчас. Так, все. Давайте, я готов. Так, поездка у нас. Вы 1000 даете, нам тут рядом ехать. 3 минуты. Да, 3 минуты. Ну, значит, приехали. Мы, да. Вот он. А Давайте как я вас его? отстегну. Все. Вам помочь или справитесь? Как-нибудь справишься, наверное. Спасибо вам большое. Удачи вам. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Все. Вылезай. Я вылазю. Вылазить. Давай вылазить. Помогайте подруге. Все. Спасибо. Ага. Всего доброго вам. До свидания. Вам тоже всего доброго. Мгм. Фу, инең ырайы. Ушундай чүй алыштырлар. Аз келгенсиң да бетиңен өбүшөт. Поездкасы 250 рубль болчу. 700 рубль сдача берип койдум. 300 рубль болду дегенсипчи. 50 рубль жок болчу да. Опс. Мына ушундай жакшы нотада бүгүнкү эфирди дагы жыйынтыктап бүтүрүп коеюн. Сиздер үчүн бир доли секунд өткөн болсо, мен үчүн бир 10-15 саат өтүп кетти болуш керек. Видеонун аягына экинчи күнү жазып атам. Убакыт саат ушундай болуп калды. Ал эми келиңиздер, мындай кылалы, эсеп китеп кылып чыгарып берейин. Анан кийин өзүмдүн кыскача оюм менен бөлүшүп коштошуп кетейин. Туугандар, бул тиги комфортко кирет, арендасы 2500 деп айткам э. Ошол 23 июлга биз, получается, эме кылып турбуз. 12 саат жумуш иштеп турбуз. 12 саат күндүзгү 12де 20 өткөндө линияга чыгып, түнкү саат 12де уже полностью үйдө болчумун мен. Вот, ошондо группа санап койгондо 12 саат жумуш болуптур деп коелук. Заказ 13 заказ кылып турмун. 13 заказ, получается 6538 рубль иштеп турмун, грязный. 6538 рубль. Только комфорт менен иштегем. Так, 6538-дин ичинен 2500 рубль аренда, 1000 рубльга бензин куйгам, ал и плюс суу 100 рубльга. Ошону менен суу менен булочка алгам. Ошону менен барыны кемиткенде 2938 рубль мен чөнтөгүмө калыптыр. Бул да болсо жаман эмес, Кудайга шүгүр. Кимдир бирөөңүздөр балким айтышыңыздар мүмкүн, сен эконом деле иштесең болмок, эконом деле ушунчалык эле табат элең го депчи. Ооба туугандар, мен экономдо деле ушундай эле табат элем, комфорттуу деле ушундай эле болуп калды. Балким буну менен дагы иштеп да бир ай иштесем, балким бунун деле көрүп, түшүнүп, билип, анан жакшыраак иштеп калаттырмын. Но бул машинаны 2 күнгө аренда калгам деп айттым жогоруда. Эртеңки күндө тапшырып берем. Поэтому эртең эмес, мен үчүн бүгүн, силер үчүн балким эртең болуп калышы мүмкүн. Ошол. Машина в целом не, машина жөнүндө дагы айтып өттүм болуш керек. Эме кылып дагы сменаны деле нормально көрсөтүп бүттүм болуш керек. Өтө напряженный сменалардан болду. Навигатор мени кыйнап койду көпчүлүк жерден. Ошол, көп сүйлөбөйүн, сөздү көп узатпайын дегендей коштошоюн сиздер менен. Туугандар, видео жаккан болсо баякы жогоруда койгон лайкыңарды албай эле койгула, бир комментарий жаза кеткиле, анан кийин каналга катталып элек бир туугандар катталып, коңгурокчону басып кеткиңиздер. Кийинки чыгарылган видеодон маалыматтуу болуп турасыздар. Ошол, коштошобуз кийинки чыгарылган роликтерге чейин. Барыңыздарга ассаламу алейкум.